ушул видео 100 000 лайк, 50 000 репост алсын, колдоп койсун. Акча сураган жокпуз. Только жанагы биз айткан лайктан репостту көрүшүнчө кылып койсун. Биз дагы эртерээк сизди бутуңузга тургузуп бастыралык. Салам алейкум, кандайсыз? В общем, байке, азыр мен баягыда конференция кылып, анан тияка дагы бияка бардым. Тиги турецкий эмеге дагы бардым. Мондай жардам бергиле. Ушу байкеме эме керек болуп атат. Анткени азыр буну мамлекеттин деле эмелери бар экен, расходниктеричи, бирок аны менен баса албайт экенсиз. Аны мен баса албайм да. Ошон үчүн өзгөчө бир расходник керек болот деп түшүндүрдүм. Мондай деп сизди чакырайын дедим. Мынакей элге деле айтайын, то что биз до этого байкебиздикин видео чыгарып жардам сураганбыз. Ага чейин башка бир жерден эмеле жардам суралган. Какой-то бир эме чогулган. $3000. $3000 чогулган жакын. Бирок дагы бир канча $7000 керек болуп аткан. Ошон үчүн мен убакыт өтүп атат. Биз дагы ар ким пайда көрсүн деп кылып көрсөм, вроде эл колдоп атат. Эметип репост кылып, лайк кылып эл колдоп атат да, жакшычы. Мондай экен, элге жакшы экен да, акча бербейт, бирок ар бирибиз деле Instagram бар болгон үчүн алар репост, лайк кылып жардам беришет экен да. Ошон үчүн мен элге азыр айтым келип атат. Мынакей жаңы эле Гүлбарчын эжеге 3 күн мурда, 2 күн мурда, даже 1 күн мурда, кылганбыз. Аябай жакшы колдоп атасыңар. Буюрса биз айткан эмени уже жетейин деп калдык. 10 000 репост уже ашты. Ушул лайктар дагы көбөйүп атат. Мен азыр ушул байкеге дагы бул ар бир бейтапка эле мынтип кыла бербейбиз. Просто до этого биз бүт нерсени кылып көрдүк да. Жардам сурап көрдүк. Мен өзүм спонсор издеп атам. Анан бирөөгө дагы кыйнап спонсор бол деп айта албайт экенсиң, акча бер депчи. Ошон үчүн азыр айла жок. Экөөбүз эле калдык бири-бирибиз менен. Бул фирма, анан эл. Ошол да. Элдин жардамы бизге эмне керек болуп атат? Азыр ушул нерсени видео кылып чыгаргыла. Ушул видео 100 000 лайк, 50 000 репост алсын. Анткени байкеники өтө азыр кымбат да, бир $7000 эле только расходникке кетет. Аны дагы тыштан алдырабыз өзүнө. Анан жасаш керекпиз. Көп чыгым болгон үчүн бул байкеге деле ушундай шанс кылалык. Ошентип эл колдоп берсин. Урматтуу кыргызстандыктар, бул байкебизди буюрса бастыралык. Азыр 2 буту тең ампутация болгон, эң жогорку жерден. Байкебиз мурдагы видео кайрылуу менен чыккан. Буюрса баарыбыз колдоп, жанагы биз айткан, мен айтып кеткен критерийге жетсек, буюрса 10 күн ичинде 10 күндүк мөөнөт берелик. Өзүңүз дагы айтасыз туугандарыңызга ушундай репост кылгыла депчи, лайк кылгыла деп. Мынакей байке экөөбүз керек болсо блогер катары эле чыгып атабыз. Биз ушул тармакты, ушул фирманын рекламаларына жардам берелик, байке экөөбүз. Фирма дагы рекламага төлөй турган акчасын бизге жардам берсин. Вполне справедливо, адилеттүү деп ойлойм. Сиз макулсузбу ошого? Анткени убакыт өтүп атат. Мен уже жасаш керекмин сиздикин уже. Бир айдын ичинде бүтүрүш керекмин. Поддержка сурайбыз только. Колдоп койсун, акча сураган жокпуз. Только жанагы биз айткан лайктан репостту көрүшүнчө кылып койсун. Биз дагы эртерээк сизди бутуңузга тургузуп бастыралык. Урматтуу кыргыз элим, 2023-жылы бутума Трамп болуп белгилеген 2 бут тең. Анан баштап ошол күндөн баштап мен акча чогултуп баштадым. Ага туугандарыман чогулттум, жөрөлөстөрүмөн чогулттум. 3000 акча чогулду, доллар. Анан кийин токтоп калды. Эми мен сиздерге кайрыларым кыргыз элим. 1 сом болобу, 10 сом болобу, ушу менин бутум салынып кетсин. Мен ушу неберелерим жанында ушу басып кетким келип атат. 10 ай болуп калды, ушу акча каражаты жетишпей турат. Колуңуздардан келсе ушу жардамыңыздар берип коюңуздар. Лайк басып коюңуздар, реклама берип коюңуздар. Өзүңүздөрдүн эменге акчаңыздар болбосо да лайк басып, жардам реклама берип койсоңуздар, сиздин жардамыңыздар мага жакшы тийген турат. Сиздерден суранам, урматтуу элим. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Колуңуздан келишинче жардам берип коюңуздар, мен басып кетейин. Сиздерден суранычы. Баары бүттү деп сезилген учурда жаңы жол башталат. Биз сизге кыймылды, ишенимди жана кадимки жашоону кайтарып беребиз. Заманбап, ыңгайлуу жана ишенимдүү протездер ар бир адамга жекече ылайыкташтырылат. Биз жөн гана протез жасабайбыз. Кайра басууга, иштөөгө, жакындарыңызды кучактоого жана чектөөсүз жашоого жардам беребиз. Мүмкүнчүлүктөрүңүз сиз ойлогондон да чоң. Биз муну күн сайын далилдейбиз.